1.300.000 сом бир аз кеми бар 6 сотикке жакын жер тилкеси өтө шашылыш турду сатыкка чыкты. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Оштун четиндеги Араван районуна караштуу Керметов айыл өкмөтүнүн Жаңы жол айылынын Ынтымак көчөсүнүн башынан сатыла турган ушул тегиздетилген жакшы, салкындуу, таза абалуу суу сүбөткө жакын ушул тегиз жердин сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Эгерде кимдир бирөө ушундай арзан жер издеп жаткан болсо, 1.300.000 сом бир аз кеми бар дедик. Содалашып, ушу 1 миллион сомдун жогорку тарабына суммага сүйлөшүп алып алсаңыздар болот достор. Кандай сонун, Турак жайга багытталган бул жер тилкеси, документтери такталган, наркы тараптан дагы, берки тараптан дагы буюрса агын суулары келген, таза суусу бар. Кыскасын айтканда, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын сонун жерде жайгашкан. Эми сиздерге келүү жолдорун айта турган болсок, Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, Араван районуна кире бериш жердеги аркадан түз бери өтөсүздөр, Керметов айыл өкмөтүнө бурулган. Тактап айтканда, Гүлбар тарапка бурулуучу жол аркылуу түз жогору солго бурулуп, түз чыгып келе бересиздер. Асфальт жол менен келсеңиз, центрден дагы дальше өтөсүз. Анан эми асфальт жол түгөнөт. Андан дальше дагы бир 700-800 метрдей жогору чыгып келгенден кийин дөңсөөгө чыгасыздар. Дөңсөөгө чыгып эле спорт зал бар. Ошол спорт залдан өтүп эле оң тарапка дөңсөөдөн бурулсаңыздар, асфальт жол башталат. Ошол асфальт жол менен түз келгениңиздерден кийин бул жерде дагы ошол асфальт жол түгөнгөн жерден таштак жол башталаары менен сол тарапка ичкери кирип келсеңиздер, ушул көчө достор. Бул Ынтымак көчөсү, Жаңы жол айылындагы Ынтымак көчөсү. 100 метрдей эле ичкери кирип келгенде, жолдун сол тарабындагы ушул жолду көрөсүздөр. Эми чек аралары кандай десеңиздер, ушул жерден түз ушул бурчка чейин келесиз. Кошунаңыз менен сиздердин чек араңыздарга үйдүн артындагы тал жанагы границага эгилген экен. Ушул туш сиздердики болуп калат, агайын туугандар. Наркы тарабы бак дарактар эгилген, бул жагында теректер катар-катар солдаттай болуп тизилип эгилген, чек аралары такталган. Мечит кайда десеңиз, жанагы спорт залдын жанында бар. Дөңсөөгө чыгып асфальт жол башталбады беле? Ошол жерде мечит бар, наркы тарабында бала бакча бар. Андан бир аз ылдыйраак түшө турган болсоңуздар, анда чоң эки кабаттан турган жаңы заманбап түшкөн мектеби бар. Ынтымактуу кошуналарыңыздар жашайт. Буюрса, жыргап жашаганга Кудай Таала өзү насип кылган болсун достор. Тегиздетилген жер, үйдү заңыратып, зыңкыйтып саласыздар. Кадимгидей жашооңуздарды уланта бересиздер достор. Документтери так 1.300.000 сомго бааланууда, кеми сөзсүз болот, содалашуу болот, накталай акчага бааланууда варианттары жок достор. Калган каткан жанагындай бир кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болгон болсо, ээсинин номери экран астына камтылат, өзүңүздөр чалып бир катар өзү менен дагы сүйлөшүп көрөсүздөр. Балким жакшы содалашсаңыздар, арзаныраак алып алышыңыздар мүмкүн. Бул жердин ээси дагы жылдыздуу, сөзгө түшүнүктүү инсан экен. Жакшылап содалашсаңыздар, бул жер сиздики болуп калышы мүмкүн достор. Толук калышы мүмкүн достор. Насип кылган болсун, мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Арзаныраак ушу миллион сомдун тегерегинде жер издегендер болсо, анда ошолорго бул видеону соопчулукка жөнөтүп коюңуздар, агайын туугандар. Насип кылган болсун. Экран астында тамаша кылып көрүп тургандарга ушундай жерлер, үйлөр, батирлер, жер үйлөр насип кылган болсун. Амин, амин, амин. Периштелер амин кылсын.